Бул үй кимдики мынау? Жанагы Примовдардын үйү деген ушул бул? Примовдар ол ауыз келер. Олар эч кандай бизге кошулду кылбады. Жана олар түшүнөт олар бизнесмендер. Булар бизнесмендердин үйү. Же бул да госслужащийлердин үйү. Мегер деген таможниктин үйү. Бул да таможниктин үйү. Эки таможник болгон. Ол анда таможник. Мына мурунку бажы кызматкеринин үйү. Aynen aynen. Бұл монументалдық құрылыш қой бұл. Бажы қызматкерлердің үйлері мына. Aynen aynen. Бажыда ақчаны не бұндай күрек менен шолып еме қылшаға топты шолып. Жанагы бул Райым Матраевдин үйүндө көргөм, аныкы дагы мынчалык эмес бирок. Чынында беле. Биз жана бир нече жолу барып тартканбыз го. Жанагы Садиктин жанына курулган үй. Ал дагы мынчалык эмес. Токтотсаңыз мен айтпайм. Бул жерде өзү бир чек жердин баасы канча өзү? Бул жерде бир чектин баасы азыркы күндө эң арзаны $50,000 болсо керек. Одон кем таба албайсыздар. По-моему, бул жерде жок даже, жок дешти да. Бул таможниктин үйү. Ким деген? Алмаз. Бул кайсыл таможниктин үйү бул? Фамилиясы ким эле? Ажи Маматов Алмаз. Булчу? Жок, Медер деген. Фамилиясын билбейм. Бул жерде эмне жалаң бажычылар жашайбы? Азыр биздин мынау курулушчулар менен баягы анын кошуналарынын ортосундагы ызычуу азыркы ушу Оштогу бажычылардын үйү жөнүндөгү темага айланып кеткени калды азыр. Бизге буттускундар ушулар. Кимдер? Ушу бажычыларбы? Бажычылардын эмне куйругун тепсип алсаңар керек да. Билбейм. Эч ким ушул убакка чейин тепселеген эмес. Буларга азыр үйдөн кыйла эле алса экен го, буларга кандай эмеси бар эми? Түшүнбөй калдым. Сен да дос чыкпы? Жок. Ананчы? Айында баштым эле. Эме алайын деп аттым. Сен бажычылардан эмессиңби? Жок. Биз дагы ошого таң калабыз. Мына мисалы менин курулушум эмне зыян тийиши мүмкүн? Алар айтып атат, эртең биздин жолубузду тосуп коет, бул жерге жителдер көп келип кетет дагы, анан биздин жолубузга мүмкүн эмес болуп калат. Биз айтабыз, бизге паркингке, жер астында жер төлөө, машина коюучу жайга только көчө жактан кирет. Болду. Булар жок, биздин көчөгө кирбеш керек. Бул жерге только мындай Назары ач адамдар келип жашайт деп айткан. Ачыгын айткан. Мына жалаң ушундайлар жашайт. Булар назары токтойт. Назар Bizga токтоп. bunday Ошондо biz bu yozdagan boladan biz uyda olganimiz maqsadimiz bizga qulay, prosenti yo'q, vaqti bilan oz-ozdan berib 3 yil ichida uzib yuboramiz. Bizga juda ham yengillik bo'lyapti. Boshqa joylarda bunaqa sharoit yo'q ekan, shuning uchun biz shu uyda olyapmiz. Bu bola Alloh yo'liga halol bechoralarga deb qo'lidan kelgan yordamda beryapti. Endi biz erkek olmak üçün uşinti жүрөбүз канчадан бери эми мына үйлөрдө канчадан комната турат. Кичине ынсатта кылыш керек да. Эми бажычылар деле өзүңүздөрдүн балдарыңыздар да, ошолор деле сиздерге окшогон энеси бар. Ошолор тарбиялаган атасы бар, балдары бар дегендей. Үйүндө сүйүп күтүп алган жары бар. Алар деле ушул жерде өскөн, ушул жерде өнгөн. Жат эмес бир жагынан карасаң. Düşman эмес. Мисалы. Бизди жумушчулар Жок, азыр бизди мамлекет коргоп берүү үчүн суранабыз. Себеби биз бардык тиешелүү мамлекеттен бардык ушу курууга уруксат кагаздарын алганбыз.
бизди мамлекет коргоп беришин суранабыз. Себеби булар бизге аябай байдыгынан, бардыгынан баягы уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат демекчи. Ошондой болуп бизди токтотуп, көзүчү салып, экотек инспекцияны чакырат. Кайра айтат, алар бардыгы жакшы экен дейт. Жок, мен бирдемеге түшүнбөйм да. Мисалы сиз айтып атасыз да, кайра айтып атасыз. Мен мэриядан уруксат алганмын деп атасыз, туурабы? Мэрия эмне үчүн азыр анда өзү берген уруксат боюнча өзү ошол уруксатын коргоп бербей атат? Мен ушуга түшүнбөйм. Коргоп бериш керек беле анда? Мисалы коргоп бериш керек. Биз жеке ишкербиз. Биз сабыныбыз только Кыргызстанга калат да. Биз башка өлкөгө алып кетип аткан жокпуз да. Биз бардык нерсени ушул жерде Кыргызстандын жарандары жашайт. Ушул жерде кеминде азыр келсеңиздер Монолит учурунда бир 50 адам ушул жерден үй бүлөсүн багып атат. Үй бүлөсүн багып атат. Эртең алардын саны только көбөйөт. Себеби эртең кирпич башталат, шубагы болот, пластик окна болот. Ушулардын бардыгын биз башка жактардан алып келип турбайбыз. Ушул жердеги башка производственниктерден алып кылабыз да. Бетонду да ушул жерден алабыз, кирпичти да ушул жерден алабыз. Баарын ушул жерден алабыз. инвестор катары. Биз бул жерде инвесторбуз да. Ички инвестор болуп эсептелебиз. Азыр биз ички инвесторлорду биз түшүнүп атат. Элестетиңиздер, сырттан келген инвесторлорду булар эмне кылат? Анан Кыргызстан эмне болот ушундай ушинте берсе? Бизди коргоп бериш керек мамлекет. Биз ошону суранабыз. Азыр мынау урматтуу ушул түз эфирден көрүп аткандар, мен сиздерге дагы мындай суроо салгым келет, чындап эле. Эгерде бир курулушка, эгерде сиз ишкер болсоңуз, бир курулушка мынау мамлекеттик расмий органдардан эгерде уруксат алсаңыз, бул деген сөз мындай али иш мындай эч нерсе чечиле элек деген эле сөз экен да, мындай алганда. Бирок алардан уруксат алганың менен мынтип келгендеги кошуналарыңдан уруксат ала албасаң, анда ишиң жүрүшпөйт экен. Ошондо мен азыр мэрияга суроом бар да, ушул уруксат берүүнүн параметри кандай өзү? Эгерде берген болсоңор, анда ал уруксатты ким коргоп берет? Азыр ошондо уруксат берилсе, анда мыйзамсыз уруксат берилген болсо, анда уруксат берген органдар өздөрү мындай алар дагы жоопкерчиликти алыш керек эле деген ойдомун да. Эгерде мыйзамдуу болгон болсо, анда коргош керек болот. Себеби бардык эле нерсе, бардык эле адамдарга жага бербейт го дейм мындай. Мисалы, мына жерге курулуш курса, наркы адамга жакпашы мүмкүн, бирок ал мыйзамдуу болушу мүмкүн. Мыйзамдуу болсо, анда наркылар баш ийгенге аргасыз да эми. Мына үйдүн долбоору ушундай экен. Мен компаниянын атын атаган жокмун азыр. Реклама деп түшүнбөй эле койсоңуздар болот. Тетиги жерде мындан нар жагыракта Оштун жанагы президенттин Оштогу резиденциясы ушу жерде жайгашкан. Мындан бир 300 метрдей нарыракта болуш керек. Ушундай. Анан наркы тарабында дагы үйлөр салынган. Кыскасы ошол Оштун резиденциясын, жанагы президенттин Оштогу резиденциясын бүтүндөй ушундай 2-3 кабаттуу особняктар курчап турат азыр. Ушундай район бул жер. Азыр ким неге жооптуу деген суроо дагы деле ачык турат. Мисалы, Ош шаардык мэриясына дагы азыр барып, шаардык мэрияга барып көрбөйлү? Шаардык мэрия өзүнүн уруксат берди деп атасыз да. Берсеңиз, анда өзүнүн уруксатына өзү жооп бериш керекпи шаардык мэрия? Кандай дейсиздер? Шаардык мэрияга барып көрбөйлүбү? Себеби алар өздөрүнүн мындай курулушка уруксат берген болсо, анда алар мыйзамдуу берди да. Мыйзамдуу берсе, анда алар мыйзамдуулукту коргош керек болот. Эгерде жок, мыйзамсыз берсе, анда прокуратура сизге эмес, ишкерге эмес. Анда уруксатты мыйзамсыз берген мекемеге карата колдонуш керек да, туурабы? Барып көрбөйлү, шаардык мэрияга барып көрбөйлү? Анда алар өздөрү ошол кайсы эмненин негизинде уруксат бергенин алар айтып бербейби? Шаардык мэрия айтып берсин, шаардык жанагы экотех инспекция айтып берсин, шаардык жанагы архитектура айтып берсин. Ар ким өзүнүн аракетине, өзүнүн кылган кадамына мындай жоопкерчиликти дайыма алып жүрүш керек го деп ойлойм да. Туурабы, кандай дейсиздер? Ош шаардык мэриясы азыр өзү деле мэри, мисалы, мэрдин үйү дагы ушул жерде резиденцияда жашайт, мэр өзү дагы. Мэр өзү деле азыр келе койсо болмок, мисалы, азыр ушунча адамга келип мындай жооп берип дегендей. Азыр муну азыр мен
ишенип турам, шаардын мэри, мына Ош шаарынын мэри деле көрүп эле отурса керек. Жок дегенде ошо мэрдин айланасындагы кишилер деле көрүп атат азыр. Кандай кылсак экен? Жолдун боюндагы сарайларды тартканча кетсеңиз мэр кетиши керек дейт. Ош мэрия күнөөлүү дейт. Азамат Абсатаровду айтып атышат. Азамат Абсатаров келип болбосо жооп берсе жакшы болот эле. Ошто буга окшогон курулуштар көп эле болуп атат, бардыгы эле ушундай ызы чуу менен болуп атат. Негизи эле бир курулуш ишине 2 жыл жанагы уруксат кагаздарын турлап алуу үчүн 2 жыл убакыт коротуу дегендин өзү эмне деген? Бул 2 жыл эмне деген өмүр ал? Эмне деген тийиш? Так. Не кыласыңар? Силер мэрияга кимдер барасыңарбы мэрияга? Мэрияга барасыңарбы? Бул жерде мына строительный компаниянын жетекчилери дагы келген экен азыр угуп сиздердин неме түзөтүлүңүздөрдү көрүп. Ушулардан да сурап койсоңуздар болот. Кимдер? Мэриядан? Сизби мэриядан? Саламатсызбы? Нурзаман компаниясы. Нурзаман компаниясынын директору. Нурзаманда? Анда да ушундай көйгөй. Же Болгон. өзү негизи сиз мына макул, азыр проблема жокпу сиздерде? Сиздердин оюңуздарча кандай? Мына азыр бул айтып атат, шаардык мэриядан уруксат алганбыз, бүт уруксат кагаздары бардыгы бар деп атат да. Анан бирок муну кошуналар уруксат бербей атат, нааразы болуп атат деп атат. Эми ушундай жерде кандай чечиш керек деп ойлойсуз? Эми уруксат кагазын тиешелүү органдар берет да. Өз жумушун билгендерчи. Ошолор уруксат кагазы баары болсо, кошуналар мынтип чыга бергенде туура эмес деп ойлойм да. Потому что бул чыккан элдер өз тармагында специалист эмес да. Болобу, болбойбу жашоочулар чечпейт да, менин оюмчачы. Буну тиешелүү орган чечиш керек. Ошон үчүн архитектура бар, экотехник инспекция бар, дагы башка көптөгөн служба, МЧС, экология бар. Макул, эгер ошондой болсо, расмий орган уруксатты берсе, демек ошол уруксатты берген орган бул жердин курулушунун коопсуздугун мындай коргоп бериш керекпи? Кандай деп ойлойсуң? Курулуштун коопсуздугун? Мисалы, уруксатты мэр берди дейли. Мэр бербейт. Мэрия берди дейли. Тиешелүү органдар берди. Бергенден кийин мен келип ушул жерге курулушту баштадым. Мен акчамды салдым, мен бирдемелеримди саттым, кредит алдым. Анан курулушту баштадым. Баштасам, кимдир бирөө келди да сен курбашың керек, бул мага жакпай атат деди. Ошондой учурда мен кимге даттанышым керек? Тиешелүү органга. Кайра эле тиешелүү органга, прокуратурага башка. Бирок бул азыр мына ишкер айтып атпайбы? Бул прокуратурага мени чакыртып атат депчи. Менин үстүмөн арыз түшүп атат прокуратура. Андай учурда кандай болуп калат? Ошондо прокуратура ким тарапта болуш керек же болбосо кандай чечилиш керек бул? Прокуратура тиешелүү кагазы барбы, жокпу? Уруксат кагазын алган жумушун баштаганбы? Ошону текшериш керек. Уруксат кагазы барбы? Кайрылган адамга жооп берип коюш керек. Мыйзам чегинде иш жүргүзүп аткан. Болду? Азыр эмне үчүн андай болбой атат? Сиз айткандай. Кандай деп ойлойсуз? Билбейм, бул жерде элдер чыгып эле азыр ызы чыгып атышпайбы? Основаниясы эмне билбей атабыз биз деле. Азыр мисалы сиз айтып атат, Нурзамандын крышасы күчтүү болсо керек, ошон үчүн проблемасы жок болсо керек депчи. Жок, крышада эмес, биз ар бир үйүбүздү документти бүтүрүп баштайбыз. Булар бүтүрүп баштагандар катарында. Бар эле эми Документти бүтүргөнгө канча убакыт кетет өзү? кетет, 1,5 жыл убакыт кетет. Жарым жылбы, 1,5 жылбы? Жарым жылда убакыт. Жарым жыл. Бул сиздики эмне үчүн 2 жылга созулду? Меники 2 жылга созулду. Себеби биз тиешелүү органдардын бардыгынан топтогондугуна байланыштуу ушулар эмнеге буларга уруксат бересиңер деп жазды заявление. Анан ошого биз комиссионно караттык. Ошолордун бардыгын комиссия создавать этип, ушулардын бардыгын мыйзам талаасына келтирип, жана документтердин баарын мыйзамдуу келтиришине бизге 2 жыл убакыт кетти. Жок, өзү негизи жанагы единое окно дегенге окшогондорду көп реклама кылып жүрүштү эле, ошону уккан элек да. Единое окнодо негизги принцибин мынтип түшүндүрүшкөн. Бат бир жерден бардык документтер тез арада чечилиш керек деп. Туура айтасыз. Анан эмне үчүн ал 6 айга чейин созулуп атат, мунуку 2 айга чейин, 2 жылга чейин созулуп Жок, атат? ал ар участоктон зависит этет эми. Ар участоктун өзүнүн тиешелүү эмелери чыгып калышы. Жарым жылдан жогору баары бир. Единое окно барда деле, жокто деле. Эми анын ичинде эмне келет? Биз проекттен чыдырышыбыз керек. Уруксат кагазын алышыбыз керек. Бир эле уруксат берүүчү органга барып такалбайт да бул. Проектировщикке такалат, бизге такалат, ушинтип ошол убакыт барып калат. Мына Бишкекте деле резиденция кетип атканда, проспект берүүдө. Көп кабаттуу үйлөр салынып койгон. Ошондой шаар өнүгүш керек да. Бул тарапка, ал тарапка бийиктикке өнүгүш керек. Бизге бизнеске чыгып эле тоскоолдук жарата берген туура эмес деп ойлойм да. Аты жөнүңүздү тааныштырып бериңиз. Сараев Айбир, Нурзаман курулуш компаниясынын генеральный директору.
Ошол азыр эми мэрияга барып көрсөк жакшы болот эле. Мэриянын кандай тиешеси барбы өзү? Негизи градосовет деген орган бар да турабы? Биз азыр кимге барышыбыз керек? Кимден сурашыбыз керек? Бул мынау курулушка уруксат берипсин. Эми булар курсунбу, курбасынбы? Курайын десе кошуналар уруксат бербей атыптыр. Ошондо биз азыр кандай кошуналардан буну коргош керекпи же мындан кошуналарды коргош керекпи? Ким аны ал суроого ким жооп берет? Курулуучунун документи барбы жокпу? Уруксат кагазы. Бул бар деп атпайбы? Көрсөтө аласызбы ошону? Ошону биз түшүнөбүзбү аны? Тетиңде жайып алып көрүп атат окшойт, көрөлүчү. Эжеке, сиз юрист окшойсуз, Ооба. Ошондо азыр түшүндүрүп бересизби азыр? Кайсыл документтер, негизги документтер, анан кайсыл барбы жокпу? Все разрешительные документы имеются, правоустанавливающие документы тоже имеются на земельный участок. Договор купли-продажи земельного участка. И на основании договора купли-продажи у нас имеется госакт, АТУ, ИТУ. Вот то, что я только что положительное заключение государственной экспертизы, инженерно-технические условия, градостроительное заключение, архитектурно-планировочные условия. Все разрешительные документы имеются. Азыр бардык документтер ушулар, а? Все в силе. Ооба, бардык күчүндө эч ким тараптан жокко чыккан эмес. Вот. На земельный участок документы имеются. Договор купли-продажи и госакт, на основании чего выдается госакт. Все. Эскизы и генплан полный государственный бар. На основании чего тоже выдают разрешительные документы. Госэкспертизаны көрсөтөсүңүз? Конечно. Азыр көрсөтөм. Ушул госэкспертиза бул акыркы документ болуп эсептелет. Ушул бергенден кийин курулууну баштай бергенде бул бар. Экотек инспекция учетко коюш керек дагы, анан баштай берсе болот. Биз экотек инспекция учетко койдук, анан баштадык. Бул эң акыркы документ болуп эсептелет. Буну бул бергенден уже уруксат кагаз бүттү деген. А сизди прокуратурага чакырды деп атасыз. Ошол башым чыкпай атат деп атасыз да. Прокуратура эмненин негизинде анда сизди кайра чакырып атат? Биз буларды алып барып беребиз, булар көрсөтөт. Кайра булар барат дагы. Булар айтып атам го, жанагы 5 аял, 6 аял тополоңду катты салат. Барып салаткандарын бир тартсаңыздар, мен сиздердин телефонуңуздарды алып алайын дагы. Эми ошолор дагы эртең барат. Барып туруп жазганда мен сиздерди чакырайын. Өзүңүздөр бир көрсөңүздөр анан сиздер таң каласыздар. Мен аны сөз менен сиздерге жеткирип бере алдым. Биз азыр эле барсак болбойбу прокуратурага? Ушул документтерди көтөрүп алып эле азыр барбайлыбы? Мындай башын ачпайлыбы бир жагынсыз? Сиздин же курулушуңуз мыйзамдуу деп табылсын, же мыйзамсыз деп табылсын да. Анан туурабы? Чекит коелу да ошогочу. Эгерде мындай же тергөөнүн сыры деп анан ким дагы тергөө бир нече айга созулат деп эле токтотуп койбосо атат. Менин оюмча. Прокуратурага кеттик. Азыр билбейм, азыр негизги орган эмне бу? Тиешелүү орган деп эле сүйлөйт экенсиңер. Тиешелүү орган эмне? Азыр биз кимисине барышыбыз керек? Биз мэрияга барышыбыз керекпи? Биз архитектурага, экотех инспекцияга же прокуратурага кимисине барышыбыз? Прокуратурага барсаңыздар да болот, мэрияга барсаңыздар да болот. Ушул документтердин баардыгын көтөрүп алып барсаңыздар да болот. Юристиңиз биз менен кошо барганга даярсыз. макул, кеттик анда. Биз жана түз эфирде ошондон кийин улантат окшойбуз эми. Ушундай туугандар, жанагы шаарлар өнүксүн дейбиз, бирок өнүктүрүп аткан учурда негизинен ушул жанагы ишкерлер өнүктүрөт, бирок ишкерлерге болгон мамиле азырынча ушундай экен. Анан айрыкча куруучулар ушундай эме кылып аткан маалда мен өз негизи бирдеме эле айткым келет. Куруучуга мындай кайсыл жерлерге курганга уруксат берүүнүн өзүнүн так, даана, түшүнүктүү шарты болуш керек. Ал стандарт болуш керек. Анан ошол стандарттын негизинде бардык уруксат кагаздары берилиш керек. Мына ошонун негизинде анан ал иштеш керек. Эгерде жок, ошол шарттарга талапка жооп бере албаса, бир дагы ишкерге 1 метр дагы жер берилбеш керек, же болбосо жери болсо, ага курулушка уруксат берилбеш керек деп ойлойм. Эгерде бизде мыйзам болсо, эгерде биз чындап эле биз мамлекетпиз, мамлекеттүүлүгүбүз бар, бизде тартип бар, бизде эреже бар деп эсептей турган болсок, анан эгерде бизде жанагы түшүнүктөр менен жашай берсек, анда билбейм. Ал кимдин түшүнүгүнө эмне туура келсе, ошонун негизинде иш болот го же такыр болбойт го деп ойлойм.
Ошол, бар болуңуздар. Мен Атжон Мыдрисаков. Азыр прокуратурага барып кайрадан ушул эле маселе боюнча барып сурап көрөбүз. Ошол